Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli jamoat, үнім жашылай болот сіздерге. Жазып кетіңіздер. Үнім жашылай болот, машаллах, жакшы. Жакшы. Бүгін иншаллах намаздың фазилети тууралуу сөз кылабыз. Не үчүн намаз окуп айтабыз? Намаз окуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Айтор, бүгүнкү эфирибиз намаз боюнча болот. Анда эмесе баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbi ишрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqdatan min lisani yafqahu qawli. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Аллах Тааланын баарыбызга ырайымы, берекеси, тынчтыгы жаасын деп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп баарыңыздар менен амандашамын. Урматтуу жамаат, намаз деген эмне? Эмне үчүн намазга кош мамиле болуп атабыз? Иншаллах ошол тууралуу эфир болот. Намазга мотивация бергим келип турат сиздерге. Албетте мен айтсам эле укмуш болуп, намазга бекем болуп окуп кетесиздер деп айта албаймын. Анткени жүрөктөрдү башкаруучу бир гана Аллах субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля өзү хидаят берет. Аллах кимди туура жолго салган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Кимди адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. Ошондуктан Аллах субхану ва таалядан баарыбыз хидаят сурайбыз. Намаз деген эмне? Намаз бул буйрук. Аллах Тааланын буйругу. Бир гана буйрук болбостон, Аллах Тааланын чоң рахматы, бизге берген белеги. Аны мойнубуздагы жук катары кабыл албашыбыз зарыл. Ошондуктан дагы мусулман адам башына кыйынчылык келеби, сүйүнүч келеби, дароо намазга туруп, Аллах Тааладан жалбарып сурайт. Чыныгы момун мусулман адам. Намаз билесиздер, арабча солят деген сөздөн келип чыккан. Күнүнө 5 жолу аткарыла турган намаз милдеттүү түрдө берилген буйрук. Буйрук ал Аллах Тааланын буйругу. Бизде ал танда жок. Каласам окуйм, каласам окубайм деген бизде анда тандоо жок бизге. Укугубуз жок. Анткени биринчи таухид, ыйман келтирүүдөн кийинки эле намаз. Намаз. Мисал үчүн караңыздар. Мисал менен сиздерге түшүндүрөйүн. Жумушта дейли. Жумушта графике мисал үчүн, жумуштагы директордун койгон буйруктарына баш ийесиздер. 9-да башталат деди жумуш, андан кеч калбай барасыздар. Кеч калсаңыздар, урушат, тилдейт. Билесиздер, Эми карасаңыздар, жумушта ушундай, кандай десем, мамиле кыласыздар мындай. Коркконуңуздардан, балким же жумуштан айдалып кетемби деген ой менен кынтыксыз аткарабыз. 9-да кел дедиби, 9-да барабыз. Кечки саат 8-ге чейин дедиби, андан кетпейбиз, андан алдын. Кечки саат 8-ден кийин кетебиз. Айтор жумушубуздун берилген буйругуна баш ийебиз. Эми караңыздар. Ошол директордун дагы падышасы болгон Аллах субхану ва таалянын буйругуна биз эмнеге кайдыгер болобуз? Аллах Таала буйрук кылдыбы? Намаз. Болду. Бизде тандоо жок. Аны кааласаң дагы, каалабасаң дагы окушуң керек. Намазда эч кандай жок. Мисал үчүн, орозодо мисал үчүн оорулуу адам орозо тутканы милдеттүү эмес. Оорулуу адам. А бирок намазда андай шылтоо жок. Оорусаң дагы намаз окуйсуң. Кантип окуйсуң? Туруп окуй албасаң, отуруп алып окуйсуң. Отуруп алып окуй албасаң, жатып алып окуйсуң. Айтор намазга эч кандай шылтоо жок. Эми ошол оорулуу дагы намаз окуп аткандан кийин сопсоо киши намаз окубаса ошол уят да. Аллах Тааланын берген өкүмүнө каршы чыгып аткан болобуз. Өлүмдү айтайын. Өлүм хак, Буну эч ким тана албайт. Баарыбыз билебиз. Бир күн болбосок, бир күн өлөбүз.
меңдеген падышалар, меңдеп башкарган миллионерлер барып акыры бир күнү өлүп жок болушту, туурабы? Биз деле, сиз деле баардыгыбыз өлүм хак экенин билебиз, ошону билип туруп деле амал кылбай атпайбызбы, намаз окубай атабыз. Эмнеге? Эми өлгөндөн кийин Роббибиздин алдына барганда биринчи намаздан сураса, намазың толук болсо анан башка ишин каралат деп айтып атса, ошол айтып атса деле кирбейт да жүрөккө, наракта кайдыгер эле жүрө беребиз да. Же документ барбы? Документибиз деле жок да, эртең жашайсың деген кимде? Азыр 5 мүнөттөн кийин деле жашайсың деген эч кимибизде документибиз жок. Өлүм хак. Өлгөндөн кийин аттин кылабыз, Даже намаз окугандар дагы аттин кылышат. Эмне деп аттин кылышат? Ошондо намазымды хушу хузу менен окуп, нафил намаздарымды эмнеге көбөйтпөдүм деп намаз окугандар дагы өлгөндөн кийин аттин кылабыз. Эми окубагандарды айтпай эле коелу. Намаз окубай коюу чоң күнөө. Кандай күнөө? Мисалы үчүн зына сыяктуу, киши өлтүргөн сыяктуу эле чоң күнөө намаз окубай коюу. Биз мындай сыртынан билебиз да, күнөө деп билебиз, бирок ичинен мынтип ойлонгон эмеспиз да, ал кандай күнөө деп. Киши өлтүргөн адамдан кээбирки адамдар коркушат, бул киши өлтүргөн деп. Ошол чоң күнөө экен. Ошол эле күнөөлөрдүн арасына кирген намаз окубай коюу дагы дал эле ошондой күнөө. Мен айырмасы жок. Ошондуктан дагы мисалы үчүн намаз окубай өтүп кете турган болсо, намаздын казасын окуйбуз деп айтып калышат, Намаздын казасы деген сөз жакшылап ой жүгүртүп карасаңыздар, мисалы үчүн башка бирөө каза болуптур десе бизге аябай үрөй учургандай угулат да, каза болуптурбу деп, мындай боору ачыгандай, мындай башкача жүрөгүң зыр деп кетет, туурабы, бирөө каза болуп калыптыр десе. Ошондой сыяктуу эле намаз каза болуп калыптыр деген сөз, намаз болду, бүттү, ал өлдү, аны 1000 жолу окусаң дагы ошондой сооп ала албайсың ал намазды деген сөз. Эми ошондой намаз окубай жаткан эжелер намаздан күнүнө канчаны? 5-өөнү өлтүрүп атасыздар. Өлтүрүп атабыз. Ошондуктан намазга кайдыгер болбошубуз керек экен. Өзүңүздөр суроо берип көрүңүздөрчү. Эмне үчүн намаз окубай атам? Эмне үчүн кош көңүлдүк менен намаз окуп атам? Коноктор келсе эмне үчүн мен намаз окубай калып атам? Деп өзүңүздөр суроо бере турган болсоңуздар, шылтоо көп. Кээбиркилер намазды баштай албай жүрөт, айылда шарт жок даарат алганы, намаз окуш мен үчүн аябай кыйын, бетимдеги макияжымды полный кетиришим керек турбайбы, колдорума лак койбошум керек турбайбы даарат алганда. Айтор шылтоо көп. Жумуштагылар эмне дейт мен намаз окуп атсам, туугандарым эмне дейт, айтор шылтоо көп, Ошол шылтоолордун баардыгы шайтандан, билип коюңуздар эжелер. Баары шайтандан. Эптеп сизди азгырып, бул дүйнөдө намаз окутпай, Аллах Таалага ибадат кылдырбай калышы керек да ал. Шайтан алейхилана. Өзүңүз тыянак чыгарыңыз. Сиз Аллах Тааланын кулусузбу, же шайтан алейхилананын кулусузбу? Эми караңыздар. Миллионерлер деле, телегей тегиз болуп кеткен кишилердин деле бир жүрөгүндө бир уйгу туйгу боло берет да. Баары жакшы болсо дагы эмнегедир ушул ичимде бир уйгу туйгу болуп эле, кыйналып эле, жатканда деле же уктай албай эле, ойлонуп эле, ойго батып эле бир башкача эле боло берет да. Эмне үчүн? Анткени жүрөктөр тек гана Алланы эстегенде тынчалат дейт. Караңыздар. Жүрөктөр тек гана Алланы эстегенде тынчалат дейт. Биздин рухубуз ачка болгондуктан, ошол ачка болгон рухубуз Аллах Таалага ибадат кылууну эңсеп атат. Сыртыбыздан караганда баардыгы сопсонун, баардыгы жөнөкөй жакшынакай, ичибизди карасак эчтеге жок. Ичибиз ачка, рухубуз ачка. Ошону Аллах Таалага эмне кылышыбыз керек экен? Ибадат кылуу менен рухубузга азык беришибиз керек экен. Куранда жүрөктөр тек гана Алланы эстегенде тынчалат дейт. Эмне үчүн сизде проблема көп? Эмне үчүн ойлоносуз? Эмне үчүн стресс болосуз? Баардыгы ошол ибадатка көңүл коштук мамиле кылгандын айынан. Биздики азыр наоборот да, билесиздер. Намаз
мисалы үчүн бирөөлөргө айтсаң эле, кой турчу намазыңды, кое турчу, мен толтур азыр мына жаз иштери башталып атат, огородду карашым керек. Балдар мындай кылышым керек, балдарга даже памперс алган акчам жок. Даже тамак аш мындай болуп атат деп, толгон токой намаз жөнүндө сүйлөп баштасаң эле, четке кага берет да. Ушулардын баардыгын чечип алайын, анан намаз окуп баштайм деп. Ушул нерсени бизде төңкөрүш кылыш керек да. Наоборот болуш керек бизде. Биринчи намазды баштап алайын, анан акырын Аллах Тааладан сурансам ушул нерселер чечилип баштайт да деген ойду якынды жүрөгүбүзгө киргизишибиз керек экен. Иншаллах, намазды баштасаңыздар, намазды берилип, якын менен, берилүү менен окусаңыздар, Аллах Тааланын уадасы бар. Намазга эле бекем болгула, калган проблемаларды Аллах Таала өзү эле чечип берип коет. Эми биринчи очередде рухубузду тойдурушубуз керек экен. Кудай кааласа, буйруса, ыйык Рамазан айы дагы келип атат. Рамазанды дагы болгон ибадатыбызды кылып, рухубузга жан азык алып калышыбыз керек экен. Караңыздар, бардык нерсенин ээси Аллах Таала деп айтабыз. Эми ошол сөздү мындай түпкүрүнөн маани берип карай турган болсок, карасаңыздар, бул дүйнөнүн өзү эле бардыгы, нематтардын бардыгы Аллах Тааланыкы. Сиз каалаган акча, бизнес, балалы болбой жаткандар, бала, жакшы жолдош күтүп аткандар, жолдош, акча, мындай сейилдегени каалаган, башка чет өлкөгө каалагандардын баары, ушундай нематтардын бардыгы бир гана Аллах Субхана Тааланыкы. Эми ошого чын дилибизден берилип, намаз окуп ошону сурап албайбызбы Аллах Тааладан, чечип албайбызбы ошол нерсени? Аллах Тааланыкы болуп атса, биз каяктагы адамдардан жардам сурап, башка жолду издеп жүрөбүз да. Биринчи очередде Аллах Таалага кайрылып туруп, анан эмне кылышыбыз керек экен? Башка жолун издешибиз керек экен. Эми бир гана нерсе, мындай ошол сөз эле жетиштүү болот деп ойлойм, мындай акылдуу кишигечи. Бизде гарантия жок. Эртең жашайсың деген жок, Мен караганда деле окуп алам дегендерге да бул. Мен азыр жашмын, кийин деле окуп алам дейт. Турмушка чыгып алайын, кийин деле баштайм, азыр болбойт дегендерге, мисалы үчүн да. Кана гарантия эртең жашайсың деген. Демек, өлүмдөн соң, даже жанагы айтып кеткендей, намаз окуган пенделер дагы айттың, ошо намазымды чын ыклас менен, якын менен окуп алым да кандай эле. Ошол учурда дуа кылып алсам болбойт беле деп, намаз окугандар дагы эмне кылышат экен? Айттың кылып пушайман болобуз ошол убакытта. Бирок кеч болуп калат да, эжелер. Ошондуктан Аллах Субхана Таала өзүнүн пендесин сүйөт. Пендесин сүйгөндүгү үчүн сиздерди ушул жерге алып келип топтоп атат. Сиздер бул сөздөрдү жөндөн жөн уккан жоксуздар. Аллах Таала өзүнө жакындаткысы келип, сизди туура жолдо жүрүшүңүздү каалап жаткандыгы үчүн ушул нерселерди угузуп атат. Бардык Аллах Тааладан. Ошондуктан сиз ойлобоңуз, жөндөн жөн эле угуп калдым деп. Уктуңузбу? Дароо амал кылып баштаганга аракет кылыңыз. Эфир бүткөндөн кийин дароо даарат алып туруп, намазыңызды баштаңыз. Демек, бизде тандоо жок экен. Намаз маселесине биз талашып тартыша албайбыз. Аллах Субхана Таала ошол намаз окуганыңыздын артынан берекени берип коет, Канчалаган адамдардын, мисалы үчүн айымдардын, жолдошторун ичет, урат аялын, же башка да проблемалар, балдарын проблемалары, туура эмес тарбиялап алган, айтор адамдарда көптөгөн проблемалар бар. Ошонун чечилишин каалай турган болсоңуздар, анда намазды баштаңыздар. Намазды эле тургузуп алсаңыздар, Аллах Тааладан сурап аласыңар. Чечип алабыз проблемабызды. Эми кандай сонун? Мисалы үчүн башка бирөөгө проблемаңды айтсаң, психологдор айтышат го, башка бирөөгө проблемаңды айтып, бооңду чыгарып алсаң, жеңилдеп аласың дейт да. Мен айтат элем сиздерге, намазда болгон проблемаңыздарды айтыңыздар. Намазда айтыңыздар. Мисалы үчүн, башка бирөөгө айтсаң, проблемаңды айтсаң, балким сизге жакшы сүйлөп койгону менен ичинде, ай байкуш ай, ушинтип аткан турбайбы деп,
же боору ооруган көз караш менен карайт, же сиз ишенип айткан нерсени башка бирөөгө айтышы мүмкүн. А бирок Аллах субханала тааляга жалбарып дуа кылып болгон бугуңузду намазда айта турган болсоңуз, Аллах таала сураган кишисинен кол кайтаруудан уялат. Кол кайтаруудан уялат. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Ниетти туура коюп туруп эле жараткан Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн мен намаз окуймун деп баштаңыздар. Же болбосо күйөөм намаз оку деди эле, мен күйөөм үчүн окуйм, жаман көрүп калбасын эмес, Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн. Аллахым, ушул сенин буйругуң турбайбы, мага жетпей жаткан турбайбы, ошол нерсени билдим, эми баштаймын деп башташыбыз керек. Карасаңыздар, Аллах тааланын дин менен жашоого өзүңүздөр сүйүнүп, чуркап келбесеңиздер, Аллах таала ыйлатып туруп өзү алып келет. Дагы бир жолу айтам. Аллах тааланын динине сүйүнүп, чуркап түшүнүү менен келбесеңиздер, Аллах таала өзү ыйлатып туруп алып келет дейт. Анткени дегеним, мисалы үчүн, эгерки намаз окуган эжелер менен сүйлөшүп калсаңыздар, биздин туугандарыбызда деле бар. Не болуп намаз окуп калдыңыз эле десе, ушу аябай ооруга чалдыгып калдым. Мисалы үчүн, рак болуп ооруп калдым эле, Кудай сактасын. Анан намазымды баштадым. Кой деп баштадым деп. Көрдүңүздөрбү? Аллах таала өз убагында Аллах таалага келбей койдубу? Аллах таала аны ыйлатып туруп өзү алып келип атат. Балким бир кырсык берди, балким оору берди, айтор өзү алып келип атат. Ошондуктан Аллах тааланын динине сүйүнүп, чуркап келишибиз керек. Дин менен жашаган кандай бактылуу. Ал деген аны кандай десем, намаздын рахатын сезген гана, намаз окуган гана адам билет. Мисалы үчүн, көзү тубаса көрбөй калган балдар бар, билесиздер. Ошолор эменин мындай көргөндүн рахатын билишпейт. Мисалы үчүн, кармап сезип бир немени билиши мүмкүн, бирок көрүп туруп көргөн рахат, көрүү деген рахат эмне экенин алар билишпейт. Кызыл свет, сары свет, алар билишпейт ошол нерсени. Ошондой эле сыяктуу деген намаз да. Намаз окубаган адам намаздын рахатын билбейт, эжелер. Качан билет? Качан хушу хузу менен намаз окуп баштаганда намаздын рахатын билет. Көпчүлүк эжелер айтышат, мен намаз окуп баштадым эле, күйөөм ичкенин токтотту. Мен намаз окуп баштадым эле, балам туура жолго түштү. Мен ойлогондорум ишке ашып атат деп. Көрдүңүздөрбү? Аллах субханала тааля өзү ал адамга жардам берип атат. Анын буйруктарын аткардыңызбы? Болду. Аллах таала биздин окуган намазыбызга муктаж эмес, эжелер. Биз Аллах таалага муктажбыз. Биз муктажбыз. Бир рекет намаз окуганыбызга, 1000 жашы, миллион рекет намаз окуганыбызга Аллах таала муктаж эмес. Тескерисинче биз муктажбыз, эжелер. Ошондуктан кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек экен. Кыйындык түшсө, сабыр жана намаз менен жардам сурагыла деп Аллах таала айтат го. А биз эмне кылабыз? Башыбызга кыйынчылык түшкөндө, болду, намазды таштайбыз. Ооруп калдыңызбы? Болду, ой, мен кокуй ооруп калдым. Намазымды кое турайынчы деп. Жок. Башыбызга кыйынчылык түшкөндө сабыр кылышыбыз керек экен, жана туруп намаз окуп Аллах тааладан жардам сурашыбыз керек. Хадисте келет, Абу Хурайра разияллаху анхунун ичи ооруп калганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрага кайрылып, Абу Хурайра жаткан болот, ошондо, "Я Абу Хурайра, туруп намаз окугун Аллах тааладан. Намазда шифа бар" деп айтат. Караңыздарчы, ооруаткандар, намазда шифа бар, туруп намаз окугун деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. А биз эмне кылып атабыз? Тескерисинче. Намазды Аллах тааладан ушундай дуа кылыңыздар, "Я Аллахым, мага намазды жеңил кылып көрсөткүн" деп. Оор эмес, жеңил кылып көрсөткүн деп сурашыбыз керек. Көп эжелер айтышат, айылда шарт жок. Дарат алыш керек, суукта, анан мынтиш керек деп. Ал ошол ыймандын алсыздыгынан. Ыйман күчтүү, бекем боло турган болсо, анда андай тоскоолдуктар болбойт. Ал нерсе сизге жеп жеңил болуп калат.
Биринчи ошол Аллах Таалага болгон сүйүүнү киргизишибиз керек экен. Аллах Таалага болгон сүйүү качан болот? Аллах Тааланын буйругун аткарганда болот. Хадисте келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Аллах Таала айтат дейт: "Мен сенин үммөтүңө 5 убак намазды фарз кылдым" дейт. Демек, күнүнө 5 убак намаз окуу бул фарз, милдеттүү түрдө. Ким анын убактысына бекем болуп, менин алдыма келсе дейт. Караңыздар, ким анын убактысына бекем болуп, намаздын убактысы кирдиби? Дароо окуңуз, жана окуп, дароо ошону адатка айландырып, Аллах субхана тааланын алдына бара турган болсок, башкача айтканда бул жалган дүйнөдөн өтө турган болсок, Аллах субхана таала эмне декен? 5ке киргиземин деп өзү кепилдик берип атат. Көрдүңүздөрбү? Ким 5 убак намазга убактысына бекем болуп, менин алдыма келсе, аны 5ке киргиземин деп атат. Ал эми ким бекем турбаса, эч кандай убадам жок. Ким намазга кош мамиле кылып, кааласа окуйт, кааласа окубайт, айтор ушундай. Андайларга Аллах Тааланын убадасы жок экен. Кааласа кечирет, кааласа азап берет. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Бул ушунча намазга жакшыраак көңүл бөлүшүбүз керек. Намаз окуунун берекеси кандай болот? Алымдарыбыз айтышат, намаздын берекеси менен башка күнөөлөрдөн дагы тыюлууга болот дейт. Мисалы үчүн, намазды жаңы баштады, соодагерсиз деп коелу. Намазды жаңы баштадыңыз, анан соодада кээде алдап койчу элеңиз, ой бунун баасы мончада эле келген, мен монча эле кошотпаймынбы депчи, соодагерлер мисалы үчүн. Эми ошо намаз окуп баштагандан кийин, кой мен намаз окутам. Намаз окуган киши жалган айтчу беле, мен ислам динин жаман көрсөтө албайм деп, эмне күнөөдөн тыйыласыз. Демек, намаз дагы күнөөдөн тыят. Адамдын материалдык жана руханий жактан таза болуусун камсыздайт дейт. Мисалы үчүн, күнүнө 5 жолу даарат аласыз. Бул материалдык жактан тазалыгыбыз. Да бир мисал катары айтып кетейин. Мен Арабаевада окуп жүргөнүмдө, анда орус тил факультетинде окучумун. Ошондо орустар менен да окуп калчуктам. Анан жанагы буттун жыттанганы шыбоо тууралуу сөз кылып калышты да аларчы. Мен ушундай кремдерди колдоном, анан мындай деп айтып атат. Анан мени карап туруп, ошол орус ойлонду, айтор билбейм, мени карап туруп айтып атпайбы, силерде ушу бут деле жыттанбаса керек, күнүнө 5 жолу жуйсуңар да деп. Ошол дагы ошого мээси жетип атат да, ошонун дагычы. Хотя башка динде болсо да. Караңыздарчы, намаздын эмне материалдык жана руханий жактан таза болушубуз. Эми руханий жактан кандай таза болобуз? Күнүнө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисинде келет, ким күнүнө 5 жолу дарыяга түшсө, денесине кир калабы жокпу деп сураганда сахабалар: "Я Расулалла, албетте, калбайт" дейт. Күнүнө 5 жолу жуунса албетте калбайт да дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой сыяктуу эле күнөөлөрдөн дагы эмне тазаланып турасыңар деп айткан экен. Жана ошондой эле ырыскыбызда береке болот. Ким намаз окуса, ырыскысында береке болот экен. Жана ошондой эле дуабыздын кабыл болуусуна дагы себеп болот. Намаз окуган адамдардын иншаллах дуасы кабыл болот. Намаз качан фарз болгон? Качан миражга көтөрүлгөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз фарз болгон билесиздер, Эми ошондо дагы ошол чындык нерсе жанагы миражга көтөрүлгөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиштагы, тозоктагы полный көрсөтүлгөн да. Анан жанагы бейишке түшкөндөрдөн дагы сурашканда, бейишке түшүп, бирок тууганын таппай калгандардан периштелерден сурашат адамдар. Билип бергилечи, ошол тууганымдын акыбалы кандай экен, бейиште жок экен го деп сурашат. Ошондо периштелер караса, ошол тууганы сахар деген тозокто түшүп калган болот экен да. Анан кызыгып сурашат да, силер эмнеге бул тозокко түшүп калдыңар деп сурашса, ошол бирден бир ошол себеби биз 5 убак намазга бекем эмес элек деп айткандар экен. Ошондуктан биз ойлошубуз керек экен, жүрөгүбүз таза болсо эле болду, мен ошо менен бейишке кирип кете алам деп айта албайт экенбиз. Намаздын маанилүүлүгү ушундай экен. Ушундай эжелер.
Караңыздар, эгерде намазды кош көңүлдүк менен калтырып кое турган болсок, Аллах субханала тааля 15 нерсе менен жазалайт экен. Кайсылар десем, өмүрүн берекесиз кылып коет дейт. Өмүрүн берекесиз кылып коет деген себеби, мисалы үчүн, канча жыл жашаса дагы, мейли ал 100 жыл жашасын, мейли 90 жыл жашасын, бирок өмүрүндө ал эмне кылды, артын бир кылчайып караса, элге сиңимдүү, элге пайдасы жок, динге бир мээнет кылбаган эчтекеси жок. Ошону айтып атат, өмүрүн берекесиз кылып коет дейт. Аллах анын жүрөгүнөн салих пенделердин белгисин алып коет дейт. Караңыздарчы. Кылган иштерибизге сооп жазылбайт дейт. Эгерде ким намаз окубай турган болсо, канчалаган жакшы иштерди кылышат, жол курушат, башка нерсени кылышат. Эмне деп атат? Эгерде намаз окубаса дейт, кылган иштерине сооп берилбейт дейт. Караңыздар. Кылган иштерине сооп берилбейт. Намаздын маанилүүлүгү ушундай. Дуасы асманга көтөрүлбөйт. Башкача айтканда, дуа кылсак кабыл болбойт экен. Намаз окубайсызбы? Анда дуаңыз кабыл болбойт. Ошондуктан намазга бекем болобу. Жана ошондой эле ал адамга салих адамдардын дагы дуасы тийбейт дейт. Мисалы үчүн, сиз үчүн башка бирөөлөр дуа кылса, ошол дуа дагы сизге кабыл болбойт экен да, караңызчы. Ошол намаз окубай койгондун себебинен. Бул эми бул дүйнөдөгү азаптар. Ал эми өлүм алдындагы азаптар кандай болот деп турган болсо, намаз окубай койгон адам дейт, кор болуп өлөт дейт. Кор болуп өлөт дейт. Курсагы ачка жан берет дейт. Жана суусап жан берет дейт. Караңыздарчы, ошол өлүм алдында жатканыбызда биз аябай суусайт экенбиз да. Ошол дүйнөнүн баардык суусун берсе дагы, мындай тойбой турган сыяктуу суусайт экенбиз да. Эми ошол намаз окубай өлө турган болсок, Аллах сактасын, суусап жан берет дейт. Суусап, сууга тойбой жан берет экен. Суусагандын эми кадырын эми мына орозо келип атат, орозодо билебиз, иншаллах. Эми ошондой айтып атат. Ошондой суусап туруп жан берет деп айтып атат. Кабырдачы, кабырда кандай азап боло турган дей турган болсок, кабырын тар кылып коет дейт. Кабырын ушундай бир тар кылып коет, кабыргасы бири-бирине кайышып, кирип калгычакты ушундай тар кылып. Элестетиңиздер, кыямат болуп, адамдар кабырдан чыккычакты ошол кабырдын ичинде болобуз да. Ошол кабырдын ичи тар болуп жата берет экен. Намаз окубай коюунун жазасы. Кабырда эмне дейт? Отту күйгүзөт дейт Аллах Таала. Отту күйгүзүп, жылаандар азап берет дейт. Бул хак нерсе. Намаз окубай коюунун жазасы ушундай. Аллах Таалам баардыгыбызга намазга бекем болууну өзү насип эткен болсун. Так, иншаллах намазга бекем болобу. Мотивация айтыңыз, намаз боюнча мотивация айтып койсоңуз, намазга бекем болуп калат элек, тияк бияк деп айткандар толуп тура. Бизге өлүм эле жетиштүү да. Ошол 4 эле тамгадан турган сөз бизге жетиштүү болуш керек негизи. Өлүм. Эртели кечпи биз баары бир өлөбүз. Ошол өлгөндөн кийин намаз тууралуу Роббим сураса, кана намазың деп сураса, биз эмне деп жооп беребиз деп ойлонушубуз керек экен. Ал эми намаз окугандар болсо, эмне деп ойлонушубуз керек экен? Аллах Тааланын эртең алдына барганда, Аллах Таала бизге жүзүбүздү окуган намазыбыз менен жүзүбүзгө урбасын деп ойлонушубуз керек экен. Анткени эмнеге? Намазда мындай кээ бир учурлар болуп калат, кайдыгерлик менен бат-бат эптеп эле бат-бат окуп, намазда башка эле чаржайыт ойлор, кээ бирде астагфируллах, Аллах сактасын, эл көрсүн үчүн деп намазды даратсыз деле окуп койгондор бар экен, толтура экен. Ошондой ойлордон Аллах сактасын. Ошондой намаз менен барганыбызда, ал намаз менен Аллах Таала биздин жүзүбүзгө урат экен. Аллахым өзү сактаган болсун. Намазга бекем болуңуздар, эжелер, сиңдилер, иншаллах.
намаз окуп, намаздын жыргалчылыгын, намаздын кандай бир таттуу сезим экенин сезүүбүзгө Аллах таалам өзү жардам берсин. Жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дейт. Аллах разы болсун анда баарыңыздардан. Ва алейкум ассалам. Суроо берсек болобу дейт. Эмне тууралуу сурагыңыз келди эле? Намазды баштайбызбы? Бир ооздон намазды мен баштайм деп жазып коюңуздарчы. Окусаңыздар хушу кузу менен окуганга аракет кыламын деп жазып бизди сүйүндүрүп коюңуздар. Ооба, иншаллах эфир сакталат. Өмүр ушундай нерсе экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолоочудай бол деп айткан, бул дүйнөнү мындай шайтан бизге бул дүйнөнү аябай кооз кылып, болгон сүйүүбүздү ушул дүйнөгө берилип деп жүрөгүбүзгө ушул дүйнөгө болгон сүйүүнү салуунун аракетин көрөт экен да. Ал эми бирок рухубузда эмне болот? Рухубуз баары бир тынчтыкты самай берет, туурабы? Ошол шайтандын азгырыгынан суурулуп чыгып, намазды баштасак, иншаллах жашообузда береке болот экен. Баардык нерсе, жакшылык ушул намазда экен. Ошол жүрөгүбүздөгү якынды Аллах Таалага болгон ишенимди киргизишибиз керек экен. Мисалы үчүн, балаңыздар ооруп калса деле ойлошубуз керек экен. Мен балама бүгүн дем салбай койдум. Балким ошол нерсенен ооруп аткандыр, деп Аллах Тааланы жүрөгүбүзгө киргизишибиз керек экен. Ушуну дем салганымда мен Аллах Таала ушул ооруну бербейт эле деп Аллах Таалага байлашыбыз керек. Биз эмне себептерге байлап алганбыз? Муздак суу ичти эле, балам тамак ооруп калды. Балам тамак ооруп калды, муздак суу ичти эле дейбиз. Негизи аслисинде жүрөгүбүздө якынды, Аллах Таалага болгон якынды киргизишибиз керек экен. Иншаллах ушул кузу менен окуймун дейт. Амин. Аллахым баарыбызды намаздарыбызды кабыл кылсын. Аллахым баарыбыздан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.